Да көп нерсени мен көрсөтпөйм да. Возможностум жок, бирок мен мисалы төлөй турган акчам деле жок аларга. УФС'нин баласы болобу, бывший болобу, любой менен мисалы үчүн урушканга даярмын. 75 жылдан бери мындай болду экен да. Туртуң мен бойго чыкайын, бойду бүтүп туруп мен сизге жооп берем дейсиң го. Урматтуу достор, сиздер Glory Profit каналындасыңар. Мен Кубаныч Аманбеков. Биздин коноктор бүгүн Дархан Эргешев, көптөн бери Дубайда жашап, машыгып, ошол жактан спорттук карьерасын улантып келет. Азыркы учурда МФН лигасынын чемпиону. Салам алейкум. Алейкум ассалам, кандай жаспы? Жакшы, өзүң кандайсың? Ден соолук. Биринчи эле Жакшы, жаңылыктардан бөлүшүп кетчи. Жаамгыр жаап, Дубайда суу каптап атат. Ооба, Дубай 75 жылдан бери мындай болду экен да. Мынчалык жамгырчы. Быйыл. Булар искусственно жагырат да жамгырдычы. Ооба. Бунусунда көбүрөөк заказ берип алыптыр да. Расчет алып бардык эле жана сурайт, канализация жокпу деп. Ооба достор, негизинен өзү Дубайда канализация жок да. Мынчалык жамгыр жаабайт да, буга чейин аз жайт, бирок аз жайт да. Вот бунусунда көбүрөөк заказ берип алып, өтө эле катуу болду бунусунда. Именно 75 жылдан бери биринчи жолу ушундай. Азыр суу таркап кеттиби? Жо, азыр буну сордураттан дальше каналдарга куят да. Эми баягы иш жүрүп атат азыр, полностью эмче иштеп атат азыр. Биз почти 2 күндөн бери эч жака чыга элекпиз, азыр ушу үйдө эле жатабыз. Чыккандар полностью машиналар жолдо калган. Айласынан пешком өткөнгө туура келип атат. Машина менен өтөңүз эм. Машина менен өтө албайсың экен, машиналарды суу каптап калган. Жумушка барыш керек. Полностью мынакей светофорлор көмүп калган почти. Бир жагынан көбүзгө күлүп болуп атат. Бул нерсе өтө серьез нерсе. Алла таалам өз сактасын да апаттардан жаман болуп атат. Сени көбүнчө үлгү кылып айтам да, анткени иштеп да жетишесиң, Кыргызстанга барып келип жумуштарды бүтүргөнгө да жетишесиң. Ошол эле учурда Дубайда машыгууңду калтырбай, jiu-jitsuга чыгасың, организациянын чемпиону болуп, аны защита кылып, коргоп, ошол эле учурда мындай эч кандай нааразычылыгың жок, спонсорум жок дебестен сен улантып келесиң. Ошого мен таң калып, ушул жөнүндө мындай адам өзү кааласа, адам өзү каалап аракет кылса болот деген нерсени түшүндүрүп берип коесуңбу деп сураганым да. Эми түшүндүргөндө, братан, эми бизде ушул вопростор көп. Мисалы үчүн мен Дубайда жүрөм, соц тармактар көрүп мен деле как будто болуп кеткендей эле, мисалы үчүн инилерим деле мисалы спортто жүргөндө постоянно эле братан поддержка көргөйбүз деп. Негизинен реально мисалы үчүн поддержка бардыгыбызга керек. Анан айта кетчү нерсе эң эле братан, эгер сенде ниеттериң бар болсо, ошо алыска кетем десең, бирок возможностьуң жок болсо, өзүң камчылашың керек экен да, өзүң аракет кылып. Себебен действительно кыйын. Азыр меникиндей баягы условиядачы. Биринчи очередь иштеп, иштен чыгып, энергияң баарын ишке арнап, иш андан чыгып тренировка кылышчы. Бирок аракет кылсаң болот экен. Бизде көп эле мындай болуп атат да азыр Кыргызстандачы. Баарыбыз эле бекер төш каклай бербешибиз керек да. Баардык нерсе эле Кыргызстан үчүн депчи. Биринчи очередь бул спорт өзүбүз үчүн. Андан кийин, конечно, Кыргызстан желегин желбиретип, дүйнөгө таанытуу. Биз көп учурда эле мындай болуп калат да. Как будто сен бул спорт жашоо сенин үчүн эмес, только Кыргызстан үчүн эле милдет кылгансың эле, кечке эле спонсорум жок, поддержкам жок деп эле көп балдар ушу баягы жолдо калып атат, чын айткандачы. Мен мисалы үчүн өзүмдүн башыман өткөрүп атам, Кудайга шүгүр. Эгер ниеттер болсо, максаттар болсо, кандайдыр кыйынчылык болбосун, аракет кылсаң, прям болуп кетпесе дагы Алла таалам акырындык менен берет экен да. Ошо постоянно мисалы үчүн мен айтам, ошо ким болбосун, инилерим сурайт, башкалар сурайт. Соц тармакка эми жаман кыйналып атканыңды же башка нерсени көрсөтпөйсүң да, только эми жакшы нерсени көрсөтөт, баарыбыз эле бар эле билет. Көп учурда эле кандай болот деп айтам, ошо аракет кылса эле болушуначы. Действительно мен өз башыман өткөрүп келатам да ушул нерсеничи. Аракет кылып кыйналсам да, бирок кылтам, Кудайга шүгүр, мындай прям мындай вау болуп кетпей атат, бирок определенный момент Алла таалам ушу мээнетке жараша ийгиликти берип атат да. Ооба, аркы бетте кайтат, сөзсүз. Ошондой үлгү. Ниетти кылыш керек экен негизинен. Любой эле баягы балачы, любой эле бала. Мен мисалы үчүн билесизби, братан, бул азыр мисалы үчүн азыр айтып аткандардын акыркы боюнда деле парустасы өзүңүз болсоңуз, ошондо деле мисалы үчүн бир витамин жебегем. Соперник 7-0 бразилец. Ошол малда деле мен мисалы үчүн макарон жесем, сууга кайнатып, ушунун возможносту жок. Жумуртка, макарон жумуртка жеп туруп эле чыгып учурап башташтык да, Кудайга шүгүр. Чыгып Алла таалам себебинде мага ошо победан бери себебинде мен жашоодо көбүрөөк мээнет кылдым да, кыйналсам дагы.
Анан уткандан кийин анча мынча өзүм эле братандар бар, жакын братандар айтат, мушташ албайсың деп. Конечно, мушташ албайсың, когда баягы бензин пустой болуп чыгып атасың ал жакачы. Баягы атты деле баягы бакпай эле чапкылай берсең жана болуп калат го. Аха. Вроде ат породистый ат, бирок чуркай албай эле жарым жолго калып калат. Ошо адам деле ошондой экен да. Эгер бензиниң жок эле мындай алдыга уруна берсең, жылбай эле ордуңда туруп каласың да. Ооба. Ошо акыркы бойдо деле мисалы үчүн сиз өзүңүз прям өзүңүз көрдүңүз го. Витамин жок чыктык, бирок Кудайга шүгүр баягы ниеттер түзгөн, Алла таалам победаны берди да, болбосо атак андай даярданышып чыксам, биринчи раундда эле бир удардан нокаутка кетесиң го, потому что организмде эч нерсе жок. Кийинки бойлордо эле акыркы бойлордо деле Кудайга шүгүр, мисалы акыркы бойлордо деле мисалы үчүн көп эле айтат мушташ албайт деп, анча мынча мушташ албадың дейт, соперник жеңил экен дейт. Конечно, Алла таалам да карап берип атат да, мисалы үчүн мен жашоодо көбүрөөк менет кылып атам, иштеп дагы тренировка кылып, Алла таалам да аны көрүп туруп, соперниктерди жеңилирээк берип атат. Мен ушундай ойлойм да. А то сразу мисалы үчүн действительно азыр бул подготовка менен иштеп да тренировка кылып күчтүүрөөк балага чыксаң, утулуп калышы мүмкүн. Но Кудайга шүгүр, акырын жылтабыз, мындай результаттар болуп атат. Ой, эл сүйлөйт, эл сындайт, ал нерсеге көңүл бурбаш керек. Ал нерсени күчтөнтө эле коюш керек бизде. Ошо ал нерсеге көңүл бурбай, ошо көнүп бүттүк го. Мигрант болуп, андан сырткары спортивный карьерасын уланткан көп адамдын колунан келе бербейт, себеби мен өз көзүм менен көрүп атам да. Анан бул жакта дагы мисалы азыр Чикаго шаарында кыргыздар абдан көп да. Чикагода көп мушкерлер, боецтер бул жакта иштейт. Андан сырткары ошол тренировкасын, машыгуусун ойкаштыра албайт да жашоосуначы. Же сөзсүз иштеш керек, же сен айтмакчы спонсор болбосо тренировка кылбайм. Карьерасын ошол спонсорго арнап койгон да. Ошондо бизде да ошол бияктагы мушкерлер абдан көп. Азыр документтери бүтүп, эми жашоону, бияктагы жашоону түшүнүп, бияктын маданиятын түшүнүп, бияктын түшүнүп, көрүп эми калыптыр көнүп эми башташты да. Анан 77 салмакта сен өзүңдү кандай жеңил сезесиңби, же сен үчүн оорбу? Мен баягы билесиңби, баягы ММА паруста сен даярданып атканда ошол салмак коюп атканда айттым эле го, сен 70ке куулсаң жакшы болчу деп. Негизинен Кудай буйрса, иншалла чоңураак уже организация 70ке түшөм. Себеби дегенде 77ке кичинерээк болуп калгам да. Анан эми мында профессиональный баягы ошондо деле мисалы үчүн кууганда баягы билесизби, 73ке түшкөнбүз да. 73 700 болгон. Ал убакта деле мисалы үчүн без витамин эч нерсе жок эле, спартанский эле кууп түштүк да. Эгер заранее бой берилсе, заранее профессиональный подход менен келсең, туура витаминдерди алып, туура тамактанып, 70ке түшүш керек менин бесим негизинен. Ошо Кудай буйрса, иншалла версияга барсак 70ке. Мен ошол байкагам, антропометрия габаритиң 70 килограмм салмактагы боецсиң да. 70ке Айтып го 70ке кууйбайсың депчи. Сен 70ке куулсаң, сен будан дагы быстрый болуп, техник. Ошо мен деле өзүм түшүндүм баягыда, акыркы ошо паруста 73 700 болгом, ошондо бирок спартанский эле келгем да. Спартанский подход менен келгем. А эгер уже кийинкилерде чоң бойлордо профессиональный подход менен барсаң, уже заранее туура тамактар жеп 70ке түшүш керек негизинен. Ошондо азыр полноценный подготовка башталды эле экен да. Азыр. Азыр уже мага лучше, мисалы үчүн акыркы 2 бойдо мен гран-при пояска мушташканда, акыркы 1 ай калганда мен тренировка баштадым да. Возможностьум жок да, мен мисалы алдан көбүрөөк тренировка кылайын десем, реально иштеш керек, ошол малда иш артым иш. 1 ай калды, уже контрактка кол койгом, бирок уже тренировка кыла албайм да, жумуштан бошобой мага тренер кел деп отуруп, ровно 1 ай 3 күн калганда даярдандым, 5 раунд мушташтым да. Бул деле тоже спартанский болду да. Экинчи боюмда деле кайра эле биринчи бойду утуп келдим, кайра эле жумуш менен мен жокто жумуштар уже үйүлүп калган болчу. Кайра экинчи бойду баштадым дагы, тоже анда деле 1 ай калганда даярдандым да, экинчи бойду жана алдым да. Уже конечно, бул непрофессиональный подход. Себеби деген уже чемпионсуң, уже 77 рекордторуң жакшы. Бирок ошентип эле баягы 1 ай тренировка кылып чыккан болчу, өзүң сыйлабастык. Бирок эми менде андай возможность жок болду да, мисалы постоянно тренировка кылганчы. Ошого азыр Кудайга шүгүр, азыр мисалы үчүн азыр бир маал тренировка кылып жүрүм, уже мага лучше да, уже мага жакшы Кудай буйрса кийинки бойлордо. Себеби дегенде мен акыркы бойлордо вообще тренировка кылбай туруп 1 ай калганда эле 2 маал организмди кыйнап туруп тренировка кылып чыктым. Ошондо деле Кудайга шүгүр ийгилик болду. Эгер мен өзүм азыр уже ишенем, иншалла уже эле даярдык баштадым.
кийинки бойлорго кудай буюрса уже эле бой берилсе, жакшы подготовка менен барып мындай любой эле соперник менен күчтүү балдар, UFC'нин баласы болобу, бывший болобу, любой менен мисалы үчүн урушканга даярмын. Залда деле мисалы күчтүү балдар бар. Бардыгы менен эле жанагы болгону баягы иштин баары энергияда экен да, братан. Мисалы үчүн көп учурда мен аукцион нарак болуп жүрүп калам дагы. Түнү менен аукцион уже энергияң кетет, түндө кеч келип жатасың, ошо эртең менен барып зал кыласың да. Ошо зал кыласың, ошондо да энергияң жок. Ошо UFC'нин баласы болобу, Bellator'дун баласы, One Championship'тин баласы, ошондо эле кудайга шүгүр алардын уровеніндеги мындай бирдей эле тренировка кылам да, спаррингтерде деле. Анан өзүм кээде ойлонуп коем, значит мен деле буларга окшоп только тренировка кылсам, эки мал эч нерсени ойлонбосом, анда менде вообще шанс көп экен деп өзүңө өзүң кайра мотивация берип коесуң. Matrix Fight Night чемпиону болгондон кийин өзүңдү комфортно сезип, сага жактыбы ал уюм? Ал жактан кандай өзүң мындай чемпион болгондон кийин, анан чемпиондукту сактагандан кийин кандайдыр бир психологический ментальность пайда болдубу мындай? Болот го, адам чемпион болгондон кийин баягы чемпион эме болуп калат го, ишеним боло баштайт го. Жок, негизинен баягы бир нерсени түшүндүм, братан. Бүт нерсе ниет экен да. Мисалы үчүн мен карьерам баштагандан баштап эле ниет түзүп алганда аракет кылып атам. Көрдүңүзбү, баягы иш жумуш болуп деле, мисалы үчүн секин келип мындай туура уже баягы рекордтордогу, шердоктордо жакшы болуп калды да. Анан чемпион болгондон кийин деле мисалы үчүн азыр мындай сырттан карап, кээде өзүң анализ кылганда почти кыйрап деле подготовка болбой эле утуп эки бой тең утупмун да, акыркы 3 бойдо ошо парусту кошкондо. Анан менде мисалы үчүн ниеттер не только бул ММА эмес, дагы ийгилик чоң өйдө кудай буюрса чоң ийгиликтер ошол жака чейин барганга чейин пока менде баягы голоднойсунда өтө деле жанагы чын айтканда сезбедим мындай баягы чемпионмун деп. Себеби дегенде уже баягы мне надо еще больше работать дегендейчи, өйдөгө дагы аракет кылыш керек дегендей. Бул баягы просто бир карьердагы бир этап да, мындай баягы этап. Уюм жөнүндө айтып бербейсиңби? Аябай жакшы уюштурат. Уюм жөнүндө ошо действительно жанагы көп балдар мага дагы прямой чыгышып, сен урушкан организацияда ушпайлыбы, жакшы экенбу деп төлөп берет экен деп. Действительно жакшы төлөп берет, жакшы UFC'де эле да азиздер да билет, атыбектер урушканда дагы деңгээл катуу. Барганымдан баштап полностью тозуп алып, медиктер текшерип, отельдер 5звездочный полный ар бир шагын текшерип турат. Вес кылып атканда сел эле UFC'де көргөн нерселерин ошо организациядан көрөбүз да. Жаңы организация, күчтүү организация. Анан көп балдар да мага жазат, ошого сүйлөшпөлү деп. Ал жака кичине кыйын болуп атат. Мисалы үчүн кийин атыбектерде урушкан, азиздерден урушташкан баада бой бериш кичине кыйыныраак болду да. Бирок колдон келсе кудай биз ошол организацияга өзү урушкан жакшы балдарга, себеби дегенде өмүр бою бесплатно урушташтык го. Карьера башка 10 бойго чейин бесплатно. Ал жакта жакшы акчаларды жакшы төлөп берет. Анан Дархан, азыр акыркы күндөрү сен физо боюнча жеке машыктыруучу менен иштеп атасың. Ошол жөнүндө да айтып бербейсиңби? Азыр ошо колдон келишинче буюрса Азамат деген ошо Кабардино-Балкариядан ошол тренер бар. Ал өзү Америкада почти 15 жылдан бери Америкада жашап, өтө күчтүү тренер экен. Ошо менен жакында эле таанышып иштеп баштадым, кудай буюрса полностью. Ал агайда жанагындай да. Ал агайдагы биринчи Атыбеков залга бардык да, биринчи күнү таанышып өз формада эмес, бирок барып эле мисалы үчүн анын балдарын нормально урдук да, Атыбеков тең чанам кайрадан кийин тренировка өткөндөн кийин ребята дейт да, силер ушундай таланттарыңар бар экен, эмнеге колдонбойсуңар дейт да. Атыбекке да айтат, Атыбек сеники вообще күчтүү экен талантың, эмнеге колдонбойсуң дейт. Биз ооба дейбиз да, кайра эле эртесиң келгиле дейт, эртесиң кайра жумуштасың, кайра барганга возможность жок. Негизинен ошо азыр таанышып жакшы алды. Реально мисалы үчүн кээде ар кандай экен, мисалы үчүн сел бар, бирок жашоонун мындай турмуштун баягы тагдырдын сыноолору кээде баягы желанияны да мисалы үчүн анча алыстатып коет экен да, мисалы үчүн жете турган чагыңа. Анан ошондой маалдарда мисалы үчүн агайларым постоянно Миландан деле келип айтат да магачы, сен UFC берде турат, аракет кыл, кел тренировкага дейт, хорошо дейсиң дагы, бир күн келесиң, 2-3 күн жок болуп кетет, 2 күн иштеш керек. Ошондой болуп азыр кудай буюрса ошол тренер менен баштадым. Анан дагы Артем деген белорусиялык күчтүү тренер экен, именно стойкадан. Ошол дагы жардам берип атат азыр, бесплатно эле чисто мындай талантымды көрүп ошол Азамат сүйлөшүп берди да. Талантты көрүп Азамат айтат. Физо боюнчачы Дункан или Данкин кандай? Бул ал менен да иштеп баштадым. Ал менен да ошо полностью баягы күчтүү тренер экен, тоже мен баягы
давай деп сенин талантың бар экен деп жардам берем деп бесплатно эле тренировка кылып атат. Мына башкача методика менчи илгери баягы кинолордо көрчү элек го. Ошондой методика. Азыр ошо менен иштеп, азыр ал кайра кичине Европага кеткен, жакында келет, кайра баштайбыз ал мененчи. ооба сен бирок туура кылып атасың, индивидуальный ушул жекеме жеке иштеп туура кыласың да, анткени бул жакта көбүнчө ошол кесипкөй мушкерлер индивидуальный ушу жекеме жеке машыктыруучулар менен иштейт да. Бир күнү бокска барат, бир күнү карасаң ошол физиого барат, бир күнү карасаң тай бокска барат, ушинтип анан негизги тренировкасын, негизги машыгуусун ошол өзүнүн клубунда өткөрөт. Көбүнчөсү ошол индивидуальный өткөрөт да. Ошол сен да көп байкадым, ошо индивидуальный көп кошо баштадым. Ошол нерсеге жиналып койдум эле, мисалы үчүн жакшы ниет кылып коюш керек. Мен мисалы үчүн ошондой бир күчтүү тренировканы кылсам деп туруп возможностьум жок, бирок мен мисалы төлөй турган акчам деле жок аларга. Бирок ошентип эле мындай жакшы ниет кылып коюп эле жүрөм тренировка кылып, өзү эле ушундай агайлар секин алатыган берип коюп атат да. Алар менен уже таанышып, уже сразу сүйлөшүп эле, англисче сүйлөгөнүм да жакшы да, алар менен сразу сүйлөшүп эле мындай бесплатно эле мисалы жардам берип атат. Мисалы үчүн Азамат деген тренер, мисалы Дубайда баягы күчтүү ММА тренер боюнча ас да, чисто баягы ММА тренерчи. Всегда мен мисалы жиналышам да, ушу Алладан сураган, Кудай мырза менде да ушундай тренерлер болсо экен, жакшы тренировка кылдырган деп. Себеби дегенде Дубайда действительно тренировка кылыш кыйын, именно ММА. Ошем ниет кылып коюп эле азыр пока иштеп тренировка кылып жүрөм. Кайра секин ала атам дагы ушу бир Азамат деген агай жолуктуруп койду. Ошондо жакшы ниет эле кылыш керек экен да. Кылсаң өзү эле мисалы үчүн, мен мисалы үчүн алар баардыгы индивидуальный кылам азыр. Баардыгы индивидуальный бере турган менде возможность жок, бирок баардыгы эле бесплатный кылып берип, давай Дархан, давай деп туруп өстөрүп поддержка берип атат да. Бул да эми Алладан мындай моменттен ушу пайдаланып Адамдык фактор бар да, экен. адамдын мамилеси, жөнөкөйлүгү, жүрөгү таза болуп, ою ниети таза болсо, негизи адам жибейт го, жардам бергиси келет, жакшы нерсе кылгысы келет. Бул туура жакшы нерсе. Ошо мен бир нерсени түшүндүм, ошо ниеттен кийин, ниетти түз коюп эле аракет кыла берсең, мисалы үчүн бир нерсени ниет кылып коюп туруп спортто деле пока возможностьун жок, бирок жакшы ниет кылып коюп эле аракет кылып жүрсөң да билинбей эле ошол нерселерди алат секин алдыңа берип коет экен да. Азыр эми ошол Азамат деген өтө күчтүү тренер, баягы жакында кечээкиде UFC 300 боец мушташы утулуп калды, карашпага. Ол деле басына айтып атат, эми ачыгын айтканда көрүп мен баягы колдорум узун, баягы 70ке сен давай даярдаң, аракет кыл дейт. Эми колдон келишинче секин аракет кылып баштап атам, хотя бы күнүнө 1 маал тренировка кылыпчы. Себеби буга чейин айтып атам, вообще даже бой контрактка кол койгом, Милано чалат, келдим деп сөгөт, хорошо эртең дейм да, баягы жумушта аукциондон бошойсуң да. Ошо азыр жакшы, Кудай буйрса эми секине менде реально жакшы, Кудай буйрса акырын аракет кылып табылыш, инилерим дагы жардам берген келген. Себеби акыркы бойлордо деле мисалы үчүн вес кылгам, уже боюм мисалы үчүн азыр 1-3 сааттан кийин бой интернетке кирген бойсо көрүнсөң, баягы клиенттер жазат, менин машинам кайсыл жерде, запчасть эмне болду деп. Туруптуң мен бойго чыккан, бойду бүтүп туруп мен сизге жооп берем дейсиң го. Алар ошондой эле реально мисалы энергия да, бул да бойго фокус кармаш керек, бирок биякта ар кандай машина менен элдин менен иштешкен үчүн кээде машиналар кечип барат, машина Кыргызстанга барып бир жер чийгип барат, ошондой маалдарда ар бирөө менен баягы индивидуально сүйлөшүш керек да. Ошол маалдарда элге эле энергияны кетирип коесуң да. Азыр жакшы эми инилерим келип жардам берип, Кудай буйрса уже мындай биягына колдон келишинче, мисалы үчүн спартанский болсо да, колдон келишинче баягы профессиональный келгенге аракет кылам. Мен мисалы үчүн эртең менен иштейм, иштен чыгып анан тренировка кылам да, ошондо эле Кудайга шүгүр, Алла Таалам определенный результаттар берип атат да. Бизде көп, мисалы үчүн менин дос балдар, инилерим Кыргызстанда толтур азыр өтө күчтүү балдар, UFC'ге даяр балдар да. Конечно, спарринг бөлөк, бирок бой бөлөк дегенде, бирок мен канча балдар менен спарринг кылдым, UFC'нин балдары менен, бул баягы көбү келет го, Банчепиевичтин звезда балдары менен. Бизден айырмасы жок, наоборот, биздин Кыргызстандагы топ балдар жөн эле, мисалы үчүн алар урат да. Топ 10-те биздин балдар өзү уруша алат да. Данный время деле азыр любой мындай азыр Эсейден ушташып аткан, негизинен Брейв күчтүү балдарды сразу UFC'ге подписан кылсаң, топ 10ке кире алат да. Болгончо ошондой подходубуз туура эмес болуп калып, ушундай көп моменттер бар экен да, өзү негизинен UFCгечи. А так биздин кыргыздар негизинен күчтүү, мисалы бизде көп эле мына дос балдар, инилерибиз только тренировка кылат, аларда мындай жакшы возможность болгону жиналыш керек экен да. Бизде өзүбүз аракет кылыпчы, мисалы үчүн Хабибтин тренери менен жолуктум баягыдачы. Хабибтин тренери деле өзү негизинен азыр Дубайда жүрөт, жолуксам болот, болгону уже анча айтып кыйыныраак депчи, алардын өзү Италия, дагестанецтер толтура деп. Ал деле айтып атпайбы, мен боюмду көрүп туруп, мурдаңкы видеомду көрсө деле болот.
будущий звезда депчи мен айтып, Кыргызстандан будущий звезда чыгат деп. Себеби дегенде де баягы карап, рекордум жакшы, борьба жакшы, стойка жакшы, бүт нерсе бар. Болгону единственное эмне дейт баягы, сен жанагындай медиа слабый экен дейт да. Баягы интернетте, соц тармакта слабый экенсиң, ошол жагын раскачка кыл. Себеби дегенде айтат, UFC'ге дейт, алба Мани биз Кайрат Козотун айтты. UFC'ге дейт күнүнө 30-40 адам менеджерлер жазат дейт, смотри, мен ушундай боецим бар деп, карап койгон боецим деп. Ошонун ичинен UFC бир өзүнө эки өзүнө эле интерес кармап кирет дейт. Кандай дейт, 80% бизде боецтер только стойкадан турат дейт, тээп турганда калган ничего нету дейт алардын соц тармактарындачы. Экөө үчөөнү мисалы үчүн UFC жана экен да, биринчи сен рекордун карабайт экен, сен кандай мушташканын карабайт экен, биринчи очередь сен соц тармакта кандайсың, мисалы сен артыңан сен подписан кылса, артыңан сага баягы фанаттар келеби, UFC'ден платный жанагы сатып алып, UFC'ге прибыль алып келе аласың сен. Ооба. Эгер алып келе алсаң, андан кийин сен уже канча мушташкансың, акыркы боюң качан, кандай урдуң, ошол статистикадан карайт экен да. Биз көп учурда эле мисалы катуу мушташса болду деп туруп эле көп нерсе аракет кылбайбыз го. Ошол нерсе эң туура эмес экен да. Ошого биринчи очередь соц тармакта жакшырап кетип, окуп, грамотный болуп, Кудай буйрса, мисалы үчүн бойдон кийин деле жакшы сүйлөп, эгер моменттер болуп калса, мисалы үчүн Америкада азыркы балдарыбыз деле англисче деле грамотный сүйлөп, Шон Шелби болобу, Дана Уайт болобу, мындай жакшы сүйлөп туруп, мындай даже бир сөз менен мисалы үчүн кирип кеткенге уже негизинен UFC возможность бар экен да. Ооба. Биз көп учурда эле ал возможностьту көрбөй эле, биз только катуу мушташса эле болду деп калат экенбиз да, калган нерсени сунуп кетет экенбиз да. Айтып атырмын, мисалы үчүн азыркы мемлекетке тиреп койгон балдар, слабый балдар, өтө да күчтүү эмес. Олар UFC'де, One Championship, Bellator'дан мушташат. Бирок алар баягы подходу туура да, мындай сүйлөгөн жерде сүйлөп, соц тармакта активный болуп, ушундай постоянно жашоо залар ошо да, жашоо залар. Биздики көбүнчө эле тирлик болуп, андан кийин спорт болуп атпайбы? Эмнеге себеби дегенде сени мен жакырыныраак тааныйм, анан ушул social медиаңа да иштейсиң, профессионалдык карьераңды да улантасың, андан сырткары өзүңдүн жеке жумушуң, бизнесиң бардыгын, анын үстүнө сен сыртта мигрант катары жашоо өткөрөсүң. Бардыгын тең алып кетет, бардыгын баягы калтырбайт деп абдан мындай сый урматтагына ушул маекти кургум келген. Сага ийгилик. Акырынан аракет кылабыз, акырынан аракет кылып, анан жанагындай айта коеюн, менде дагы Дубайда жүрүп, мисалы үчүн реально Дубайда көп нерсени мен көрсөтпөйм да, мен мисалы үчүн реально бир эки нерсеге көп эле мисалы үчүн инилерим деле Москвадан болсун, башка жактан жазып, братан, барсак болобу, спорт менен дагы жумушта бирде алып кетип деп. Эми колдон келсе аракет кылса болот, бирок кыйын жигиттер, реально кыйын. Бирок ошол нерсеге чыдап туруп аракет кылсаң, реально мисалы үчүн жетсең болот экен да. Мен бүт нерсени мен мисалы үчүн баягы көп сүйлөйм, бирок өзүмдүн практикама, өзүмө практикадан өткөрүп келатам да. Мисалы үчүн реально мисалы үчүн буга чейин деле мен Кыргызстанда деле жүргөндө бир да спонсорум болбогон. Ошо Оштон бир байкем 11 000 сом, эң чоң мен спортто жүргөн 11 000 сом витамин алып берген, гран-приге даярданып, андан сырткары андан чоң акча деле мисалы үчүн мен бир жактардан көрө элекмин да. Мисалы үчүн мен эч кимге капа эмесмин. Мисалы үчүн сөйдөгөндө спортты өзүм тандадым да, спортты өзүм тандадым. Менде көп возможность болсун, башка жактан деле иштеп кеткенгечи. Анан кечке эле өзүң тандагандай жаш өзүм болгондой, мен спонсорум жок, спонсорум болгондо мынтет элем, антет элем деп көп балдарды карасам, көп балдар карьераларын жабып алган да. Себеби спонсорум жок, иштеш керек мындай деп. Спонсорум жок болсо, эч ким жок болсо, значит сенде ниет бар, максатың бар, анда өзүң аракет кыл да, возможностьтарды исте, биякты кара, бияка бир эшик жабылса, экинчи эшик ачылат, биз ошентип туруп, анан ошо ийгилик келет экен. Ошол нерселерди Кудайга шүгүр мен өз жашоомдон өткөрүп келатам. Кудай буйрса, это не предел да, дагы алдыда көп сыноолор бар, көп ийгиликтер бар. Кудай буйрса аракет кылып, мен бир нерсени түшүндүм, ошо аракет кылып эле Алладан сурап, түз жолдо намазын бекем болуп, эч кимди алдабастан аракет кыла берсең, баягы туура жүрөктөн ниет кылып, обязательно ошол нерсеге жетет экенсиң да. Мен ушул нерсени мына 100% мындай көзүм жетти да. Ооба, бул сөздөрүң көптөгөн биздин жаштарга жана ушул карьераны тандаган адамдарга көбүнчөсүнө дем күч болот деп ишенем. Абдан жакшы сөздөр болду. Сага ийгилик эми. Сага ийгилик. Рахмат, сизге да ийгилик. Ден соолукта болуп. Америкада Чоң жеңиштерди күтөлү, чоң жеңиштерди майрамдап, чоң жеңиштерди багындырып. Иншалла, Кудай буйрса, сизге да ийгилик, бардык жигиттерге Кудай буйрса. Рамкабызды чийбейли, жигиттер ошо главный бизде UFC каякта деп эле көп учурда рамкабызды чийип алат экенбиз да. UFC баары үстүнө бердеп турат. Просто бир мындай эле правильный подход кылсак эле жетет экенбиз да. Бизде көп боецтер уже даяр уже. Айтып атам, бир 80% биздин кыргыз боецтер
топ 10-те мыкта турган балдар да. Болгон кетип ооба. өзүбүзгө рамка чийип алып туруп чийип алат экенбиз да. Уебиз каяктан турат, антип мынтиш керек, антиш керек деп. Аха. Туура ниет кылып бир момент келсе, мына тырс эле мындай Алла Таала беребиз да, берип коет экен мындай. Действительно, Аха. ошого ишенип эле аракет кыла берели Кудай буюрса. Сизге да ийгилик, Кудай буюрса мына көрүп атабыз соц тармактарда тренерский жакты жакшы аракет кылып атабыз. Кудай буюрса эми көп биздин боецтерге жол ачылат дейм, Кудай буюрса мынакей уже ооба. Glory деп компания ачтыңыз братан, иншалла. Буюрса биз да ушул максат менен барам деп айтчу эмес белем, Америкага барсам Ошол кайда биякта барайын, жүргөндө эле. спортивный карьера менен барам деп айтчу эмес белем. Ошондо акырынан баштадык эми азыр баары Жакшы брат. дароо болбойт, убактысы менен келет. Акырын-акырындан. Ошо сага ийгилик, рахмат. Жакшы маек болду. Рахмат сизге дагы. Ийгилик. На связи. Артып балдарга ийгилик.